Эми бул жерге чыкканыбыздын себеби 49 күндөн бери биздин Кыргыз мамлекеттик циркине жетекчи жана мындайча айтканда башкармалык шайланбай келгендиги үчүн биз ушу кыргыз коллективи баардыгыбыз биргеликте чогуу ушул жерде мындайча айтканда мирный митинг өткөзүп атабыз. Бишкектеги Ак үйдүн имаратынын алдында оюн көрсөтүп жаткандар мамлекеттик цирктин 20га жакын артисти. Алар ушундай жол менен наразычылыгын билдирүүнү чечишкен. Артисттердин айтымында мекеменин директорун дайындоо интригалар менен коштолууда жана алардын талаптарына олуттуу көңүл бурулбай жатат. Жырганыбыздан чыккан жок болушубуз керек. Ушундай мындай эме менен балдарыбызды жанакынтип жылаңачтап костюм менен, цирковой костюм менен алып чыкканыбыз. Чыгармачыл жамаат өзүбүздүн арабыздан көрүнүктүү мындай алдыда келаткан бир кызыбызды директору коюп бери десек, же министерство түшүнбөйт, же үстүдөгү өкмөт калган жетекчилик түшүнбөй коюп атат да. Наразычылык акциясына чыккандар мекемеге бул тармактын көйгөйлөрүн билбеген жетекчи келип калышы ыктымал деп чоочуп жатышыптыр. Андай болгон учурда цирктеги 45 кызматкердин көпчүлүгү иш таштоого даяр экен. Жамаатка алып келип эч кимди көргөзгөн жок да. Биз менен алып келип тааныштырып, көргөзгүлө деп дагы сунуш бердик. Андай эч кимди көргөзө алган жок. Эч кимди алып келип көргөзгөн жок. Интернет булактарынан эле көрүп калып атабыз. Бул киши келет депчи. Бирок эми ал циркти түшүнбөгөн киши келип циркти өтөрүп кетет дегенге биз ишене албайбыз. Биз көрсөткөн талапкер тандалбай калса, анда эртең ошо 39 артист увольненияга заявление жазып кетебиз. Артисттер наразычылык акциясына циркте оюн көрсөткөн аттары менен келишкен. Бирок митингге жаныбарлардын катышуусуна коопсуздук маселелеринен улам милиция кызматкерлери уруксат берген жок. Акция жарым саатка созулуп, андан соң наразычылыкка чыккандарды Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кабыл алып талаптарын укту. Мы будем до конца стоять. Надо, я вам смело скажу, да, вот сегодня, я в тот раз вам тоже говорил, сегодня, мы в Сочи, я вам железобетонный говорю, все артисты зайди, напишем, мы уйдем из цирка. Я это давно хочу сделать, честно. Нас артистов уважают. Мен қазір Астанаға фестивальға барғанда, мені 2 машина тозып алды, жаңылыс башымды. Ақ батамды бердім, өмірді ол, жашасын Ырғыз циркі, амин. Бол приказын алып келді. Соңку жылдары мамлекеттик цирктин абалы начарлап кеткени белгилүү. Имарат курулгандан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Буга кошумча кызматкерлердин айлык акысы аз жана жамааттын ичара ынтымагы ыдырап кеткен айтылып келет. Циркти 2004-жылдан бери жетектеген Курмангазы Исанаев болсо, өткөн жылдын соңунда чыгармачыл жамааттын наразычылыгынан улам жумуштан кеткен. Андан бери бул жетекчилик кызматка бир канча кишинин талапкерлиги көрсөтүлүп келет. Алардын арасында Маданият министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетов, жарандык активист Азамат Аттокуров, гимнаст Айда Акматова жана балетмейстер Зарылбек Молдобайкировдор бар. Учурда министрликте талапкерлердин программалары менен таанышуу жүрүп жатыптыр. Бүгүн Фархат Бекмамбетов менен Аида, анан тиги сиздерден дагы бир кыз бар экен. Аслан Айым кимин фамилиясын унутуп атам. Светлана Аширова. Вот ал дагы өзүнүн резюмесин берип, мына бүгүнкү күндө келди ал кыз дагы. Мына ушул 3 кандидаттын арасында каралып атат. Бул боюнча да кеңешкенбиз сиздерден үчүн. Мен өзүм барып сиздер менен сүйлөшөйүн дегем циркте. Бирок эми коллективный обращение келиптир. Бир эмес 2 жол келди. Ар кайсы жактан каттар да келди, ошонун баарын карап анан бир чечим чыгаралды. Кыргызстандын жападан жалгыз мамлекеттик циркинде 130 кызматкер эмгектенет. Директорлукка талапкерлер эгер жетекчилик кызматка дайындалышса, маданият жайын оңдоп түзөтүп, тармактагы көйгөйлөрдү чечерин убадалашууда. Ошо цирктин абалын ичине кирсеңиз, мисалы, ремонт дагы болгон эмес көптөн бери. Ошо ремонт дагы жүргүзүш керек, полностью реконструкция кылыш керек, условия создавать этиш керек артисттерге. Анткени жаңы номер даярдаш үчүн ошол эле зал керек, студия керек, жакшы тренерлер керек. Студияда, мисалы, многожанровый тренер болуш керек. Мисалы, циркке жылына 23 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. 23 миллионго жакын акча бөлүнөт. Анан мамлекет башчылары, ошо өкмөттө иштеген адамдар деле айтат да, биз өкмөт акча берип атсак, 20 миллиондон ашык акчаны берип атсак, кези келгенде может ремонтунан мурда бөлгөн, эми ошол акчаны деле освоить этсе болот, иштеп кылса болот эле да. Результат көрсөтөт эле да. Ошол эле байкелер, ошол эле эжелер мурдагы директор менен 15-20 жылдан бери иштеп келишип атат да. Кандай результат? Бүгүнкү цирктин абалына ошол кишилер дагы жоопкерчиликтүү да. Бүгүнкү абалына, ушундай абалына келип жетишине ошол эле кишилер
жоопкерчиликтүү сезиш керек да. Жетекчи болууга бир канча талап бар. Ага ылайык директор болчу кишинин административдик башкарууда 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу зарыл. Маданият министри Азамат Жаманкулов мамлекеттик цирктин жетекчиси ушул жумада дайындалат деп убада берүүдө. Рахат Жаныбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС.